Саламатсыңар урматтуу жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу боюнча курстун окуучулары. Бүгүн силер менен биз жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу боюнча курстун биринчи сабагынан кездешип отурабыз. Ийгилик ачкычы изденүүдө. Мен баардыгыңарга ийгилик каалап, анын ачкычын изденүүдөн, аракеттен жана машыгуудан табууңарга тилектешмин. Жалпы республикалык тесттин максаты жана мазмуну. Бул биринчиден жогорку билим алууга эң мыкты даярдык бар бүтүрүүчүлөрдү тандап алуу. Ал эми экинчи, тандап алуу жана кабыл алуу системасын түп тамырынан өзгөртүү аркылуу жогорку билимдин жалпыга бирдей болушун камсыздоо. Демек жогорку билим ким аракет кылганга жана жалпыга бирдей жетиштүү. Тесттин максаты бул теориялык билимди текшерүү эмес, тескерисинче алган теориялык билимин практикада кандай колдонулат, жаш жеткинчектердин ой жүгүртүүсүн туура багыт алышын аныктоо болуп эсептелет. Теориялык билим. Эгер совет орунда салыштырмалуу теориялык билимге басым жасалса, практикалык жагы экинчи орунда калып, окуучунун эске тутуу сезими гана өркүндөтүлгөн. Башкача айтканда алган маалыматты эске тутуп, ошол маалыматты айтып берүү анын билимин жогору баалоого түрткү болгон. Ал эми ой жүгүртүүнүн жогорку ыкмалары, анализ, синтез, баалоо сыяктуу түрлөрүн өркүндөтүүгө жана кырдаалдан чыгуу көндүмдөрүн калыптандырууга толук кандуу жетише алган эмеспиз. Бул сыяктуу көндүмдөр жана ой жүгүртүүнүн жогорку ыкмалары, аларды текшерүүгө биздин жалпы республикалык тест эң сонун мүмкүнчүлүк болуп берүүдө. Бүгүн тесттин бөлүмдөрү жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Тесттин бөлүмдөрүнүн бири болгон сөздүк логикалык тест. Сөздүк логикалык тестте 60 суроо келет дагы 90 минутта убакыт берилет. Сөздүк логикалык тест ичара 3 бөлүмдөн турат. Аналогиялар же болбосо окшоштуктар, экинчи сүйлөм толуктоо, үчүнчү окуу жана түшүнүү тести. Сөздүк логикалык тест окуучулардын ой жүгүртө билүү, кубулуштарды, көрүнүштөрдү салыштыра билүү, ой, түшүнүктөрдүн ортосундагы байланыштарды аныктай билүү көндүмдөрүн жана жөндөмдүүлүктөрүн аныктайт. Экинчи, бул берилген тексттерди көңүл коюп окуу жана ошол тексттен окугандары жөнүндө ойлоно билүү жана чечимдерди, анализ, синтездерди жасоо жөндөмдүүлүктөрү жөнүндө дагы билимдерин текшерет. Сөздүк логикалык тесттеги кездешкен суроолорго туура жооп берүү үчүн окуучу эң алгачкы ирет бул сөз байлыгын өстүрүү керек. Ал үчүн сөздүктөр менен иштөө, кроссворддор, сөздү тап, сөз лотосу, сөздү түз сыяктуу оюндарды ойноо аркылуу сөз байлыгын жана ой жүгүртүүсүн өстүрүүсү зарыл. Негизинен 15 жаштагы мектеп окуучусу 15 миңден 20 миңге чейинки сөз байлыгына же болбосо минимум лексикага ээ болуусу керек. Жөн гана сөз байлыкка ээ болбостон эне тилинин сөздүк корун мыкты билүүсү шарт. Демек бизге эне тилибиздеги төл сөздөрдү жана алардын маанисин дагы так аныктап билүү зарыл. Анда эмесе сөздүк логикалык тесттин биринчи бөлүмү болгон аналогиялар жана аны кантип аткаруу керек деген суроого жооп издеп көрөлү кыскача. Бул жерде өзүңөр көрүп турасыңар, 5 жуп сөз турат. Биринчи бул чапан кыжым. Бул эталондук же болбосо үлгү жуп деп аталат. Аналогиялар же болбосо окшоштуктарды иштөө үчүн бизде жалпы республикалык тестте 20 суроо келет. 20 суроо. Окуучунун сөз байлыгы жана ой жүгүртүүсү текшерилет. Ал эми тестти кантип кайсы кадамдар аркылуу иштейбиз? Эң биринчи эталондук же болбосо үлгү жуптагы сөздөрдүн байланышын табуу керек. Мисалы үчүн чапан кыжым. Зат жана ал жасалган зат. Демек бул зат жана анын курамы. Мына эми ошол байланышка туура келген варианттардан издейбиз туура жоопту. Кайсыл вариантта зат жана ал жасалган буюм жана ал жасалган зат жөнүндө сөз болуп жатат. Сандык кооз бул зат жана сыпаты, сөйкө чоң бул дагы зат жана анын сыпаты, токой арча бул дагы
арчадан жаза албайт токой. Ал эми В вариантка келе турган болсок, өтүк булгарыдан жасалат. Демек туура жооп өтүк булгары. Эталондук жупка туура келген байланыш В вариантта өтүк жуп болуп эсептелет. Улантабыз. Кийинки бөлүм сүйлөм толуктоо бөлүмү. Бул аналогия менен биргеликте келет дагы 10 суроо, экөө биригип 30 суроону түзөт жана 30 минут убакыт берилет. Тестте 1 же 2 сүйлөм берилет. Ал сүйлөмдөр өз ара себеп натыйжа, карама-каршы, салыштыруу же шарттуу байланышта болушу мүмкүн. Ошону менен эле бирге бул сүйлөмдөрдө 2-ден 4-кө чейинки орун бош калтырылат. Демек, астыда ошол бош орунга сунушталган 4 варианттагы сөздөр берилет. Сүйлөм толуктоо тесттерин кантип аткаруу керек? Айтымдардын ортосундагы байланышка көңүл коюу, кайрадан эле биз логикалык байланышка көңүл коюшубуз керек болот. Андан кийин сүйлөмдө кездешип жаткан байламдууларга, киринди сөздөргө, жандоошторго көңүл буруубуз зарыл. Анан айтымдар же болбосо жанагы бош орун калып аткан сүйлөмдүн бөлүктөрү ар бири бирден айтым болуп эсептелет. Мына ошол айтымдардын ички логикасына туура келген вариантты катардан издеп табуу жана аларды бош орундарга коюп чыгуу. Мисалы, каргалар жем издеп жатып бири-бирине жардам беришкенде алардын мамилеси болот дейт. Бул жерде 2 бош орун калтырылды. Варианттарга көңүл буруп көрөлү. Активдүү жардам беришкенде алардын мамилеси табышмактуу болот. Жооп туура эмес. Алардын мамилесинин табышмактуулугу жөнүндө ой бул айтымдардын ички логикасына туура келбейт. Андан кийин жакшылап жардам беришкенде алардын мамилеси агрессивдүү болот. Жооп туура эмес. Эгерде жакшылап жардам беришип жатса, анда агрессивдүү мамиле жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Андан кийин ынтымактуу жардам беришкенде алардын мамилеси тартипсиз болот. Бул жооптагы сүйлөмдүн ички логикасына туура келбейт. Демек туура жооп. Каргалар жем издеп жатып бири-бирине активдүү жардам беришкенде алардын мамилеси кайрымдуу болот. Туура жооп мына ушул вариантта. Окуу жана түшүнүү тести. Бул жерде 30 суроо берилет, 60 минутта убакыт берилет. 400дөн 850 сөзгө чейинки тексттер берилет. Ал тексттер гуманитардык, социалдык, табигый багыттагы тексттер болмокчу. Бул жерде 2 өз алынча текст жана бири-бири менен байланышкан, бири-бирин улаган же карама-каршы келген кандайдыр бир байланыштагы 2 үзүндү берилет. Окуу жана түшүнүү тесттерин иштөөдө ар бир 5 сап сайын коюлган сол жактагы номерлерге көңүл буруу керек. Бул номерлер бизди туура жооп табууда бизге көп жардамын бермекчи. Урматтуу курстун угуучулары, эгерде жогорудагы алгачкы маалыматтар силерге түшүнүктүү болгон болсо, азыр бышыктоо үчүн тапшырмага көңүл бурабыз. Төмөнкү жуптарга окшош жуптарды таап жазгыла. Бул жерде 18 жуп сөз берилген. Демек биз ар бир жуп сөздүн жанына ушул байланышта келген жуп сөздөрдү өзүбүз таап коюп чыгабыз. Кийинки тапшырма. Сүйлөмдөрдөгү бош орундарга ылайыктуу сөздү таап жазгыла. Бул жерде бош орундарга коюу үчүн сөздөр сунушталбайт, ал сөздөрдү өзүбүз таап коюшубуз керек. Мисалы, куштар менен учуп келе баштады дейт. Демек, учуп келе баштагандан кийин келген куштар жөнүндө сөз болуп атат. Келген куштар жаз алды менен учуп келе баштады деп толуктасак болот. Ал эми үйгө тапшырма. Төмөндөгү шилтеме боюнча мультиурок сайтына кирип, тестти иштейбиз жана ал жерден өз күчүбүздү, өзүбүздүн канча жоопко туура жооп бергенибизди билип алсак болот. Урматтуу курстун угуучулары, окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аягына чыкты. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.